Коопшар долбоорунун экинчи этабы боюнча иштер боюнча айтып бериңизчи, эмне болуп атат азыр? Саламатсызбы, уруксат берсең, мен расмий түрдө жооп берем сизге. По второму этапу на сегодняшний день был заключен договор между исполнителями Кыргызтелекома. Токтотуңузчу, мен кыргызча суроо бердим сизге. Кичинекей мен Не? дайыр эмесмин кыргыз тилинде жооп бергенге. Катыраак айтсаңыз, кандай? Дайыр эмесмин кыргыз тилинде жооп бергенге. Уруксат берсең, мен расмий тилинде жооп берем сизге. А сиз кыргызча билбейсизби? Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамы бар. Анын 8-чи беренесинде жазылган мамлекеттик кызматтын адамдары мамлекеттик тилде эркин сүйлөш керек деген. Сиз кыргыз тесттен өттүңүз беле? Жок, өткөн жокмун. Анда кантип мамлекеттик кызматка барып калдыңыз, орун басарлыкка? Мен мурун жумуш. Новиковдун деңгээлинде да сүйлөй албайсызбы сиз кыргызча? Просто материалдар орус тилинде даярдалган менде. Орус тилинде? Расмий тилинде. Эмне үчүн сиз орус тилинде даярдап келесиз? Мамлекеттик жыйындардын бардыгы мамлекеттик тилде өткөрүлөт. Бул дагы мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын талабы. Сиз мыйзамды бузуп атпайсызбы анда? Сиз мамлекеттик тилди, манастын тилин чанып атпайсызбы? Мен таарынбайм. Бирок тарых таарынат. Кыргыз болуп туруп кыргыздын тилинде сүйлөй албасаңыз, ким күнөөлүү? Ким күнөөлүү? Сиз билишиңиз керек беле? Кечесиз. Же мен орус тилин билишим керек беле? Же сиз кыргыз тилин билишиңиз керек беле? Мыйзам талабы кандай? Мен угуп берем, мен түшүнөм, бирок сиз башка бүтүндөй бир улуттун элине шек келтирип атпайсызбы? Муну азыр түз эфирден көрүп атат. А эл эмне дейт? Кыргызстанда кыргыз тилин колдонгон 80% эл бар. Мында четкиде 5 миллион эл. Сиз ушу 5 миллион элди улутту урматтабай жатасыз. Уят кылып жатасыз. Уят болуп жатасыз. Айтып бериңиз, Коопшар долбоорунун экинчи этабы эмне үчүн ишке ашпай турат? Эмне үчүн кечигип жатат? Ким күнөөлүү? Жакыныраак айтыңыз.